илимди талап кылыштык бул парз. Канчалык деңгээлде парз десе, ошол илмү хал деп коет. Адам баласынын күнүнкү жашоосунда керек боло турган нерсе. Мисалы, ар бир адам эле дайым эле китеп окуп отура албайт. Эгерде 5 убакыт намаздын илими сөзсүз керек бул бизге. Орозо келдиби, орозонун илими сөзсүз болуш керек. Байбызбы, байлыктын илими болуш керек. Мисалы, бай адам ал 5 убакыт намазын билсе, ошо байлыгынын зекеттерин биле турган болсо, жана башка өзүнө керектүү амалдарды биле турган болсо, ал адамга мисалы жетет да. Мисалы, мага мисалы, эгерде мен ушинтип постоянно эфирге чыгып сүйлөй турган болсом, мен ушул эфирге чыгып ушинтип отуруп, өзүмдү кандай алып отурушум керек, кандай сүйлөшүм керек камеранын алдында. Ошонун илимин билсем болду да. Анан мисалы камера кандай иштейт экен, же болбосо могу микрофон кандай иштейт, мунун ичинде кандай, зарядкасы канча убакытка жетет, ал нерсе мага кереги жок да. Туурабы? Ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн керектүү гана илими, мисалы сиз журналистсиз, журналистиканы кыласыз, Аллаху акбар деп азан айтты, мешитке барасыз, 5 убакыт намазыңызды окуйсуз, кайра келесиз. Ушул нерсени билип алсак болду да. Бир күндө 24 саат жашообуз кандай айланат? Эртелик кечки дуалар болуш керек. Ал дуаларга эч кантсе биринде убакыт деле кетпейт. Ушунчалык деңгээлде. Кээ бирлер өтөт, ойлойт, баягы илим алыш талап кылыштык бар, чоң алым болуш керек депчи. Бардык адам эле чоң алым боло албайт. Бардык адам эле сиздей чоң журналист боло албайт да. Бардыгын эле анын нерсе колунан келе бербейт.